Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Баштандык! 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 Урматтуу мекендештер, мен Бишкектен келдим. Өзүм тоңдон болом. Атым Сыймык Жапыкеев. Мен ушул Түп районунда прокуратурада тергөөчү болуп биринчи баштагам эмгек жолумду. Урматтуу мекендештер, рахмат келгениңерге. Үйдө баары уктап жатышат. Кыргыз качан ойгонот? Кыргыз качан ойгонот? Үйүндө эле жата береби, жыргап эле. Мына түп мага деген мындай жат эл эмес, түптүн эли аябай жакшы эл. Мен биякта иштеп кеткем, билем түптүн элин баарын. Мына түптүктөр барыңар турасыңар, бир депутатыңар жок. Бир депутатыңар жок. Барыңардын башыңар бүт жерде баарына шайлап атып, бир депутатыңар жок. Маякта бир депутат жок келип түптүн атынан сүйлөчү. Депутаттарыбыз бар, балык бары. Мына бизден эң эле өйдө турган азыр Кененбаев Алмаз менен досум. Отурат эчтеке Караколго көчө барып келдим. Ужас. Ужас Караколдун көчөлөрү. Тротуар жок. Урматтуу достор, мына ошол эле Кененбаевка кайрылып коет элем. Алмаз Кененбаев, администрация президенттин эң биринчи орун басары. Бир садыр жөнүндө унчукпайт. Бир Караколго иш кылбайт. Канча депутаттар бар? Биз көлдөн 5 эле депутатыбыз бар. Мен бөлгөн жокмун, жарган жокмун. Алайдан 11 депутат бар. Молодцы. Каракулжадан 14 депутат бар. Google'га кирип карагыла. Молодцы. Түптөн бир депутатыңар жок. Мына силерге айтып коеюн, начарсыңар. Начарчылык бул. Бул деген баш биригиш керек. Уже мына шайлоо келатат. Bir kişini uğup, bir gemen emetip, mo göldün eli kaçan oygonabız. Göldün biyağını kalkıranca alıp ketişti. Diyağın yüzöngü kuş. Yüzöngü kuşka kim bardı le? Oşo toңdo da, bizim jakta da. Barsaňar Aksay, Arpa degenin gele taňgala berişet. Çıpukhanın bары. Kaşkır ötüp ketet, tulku ötüp ketet, büt ötüp öret. Korkpoyt. Oşo жерди бер солганбыз. Ошондо бер солганда да унчукпай отурганбыз көлдүктөр. Мо аксакалдар кайрылам. Молодцы мына маякта. Канча аксакал турат. Коркпой, үркпөй келип талабызды айтышыбыз керек. Бул эмне Садыр Батукаевтан общественно опасныйбы? Айтсаңар. Көчө таможник чыгып кетти. Адам кул деген. Миллион, миллиард дегендер жегендер чыгып кетти көчө. Отурабыз биз дагы эле. Урматтуу эл. Садырдан бөлөк. Садыр абабызды. Баткенде жакшы көрөт. Мага айтат, баткендиктер, аксылыктар көп айтат. Эмне деген элсиңер дейт. Бир Садыр Жапаровду чыгара албай койдуңар дейт. Эмне деген момунсуңарбы же, локсуңарбы дейт. Урматтуу достор, ошол себептен мына мен Бишкектен келип отурам. Мен мекенчил партиядан эмесмин. Ушинтип уктап жата берсек 15 жылда, 10 жылда Кытай басып келип бүт баары момбар эме болот. 15 жылга жетпейбиз. Президент өзү айтты, Туңгуюкка келдик деди. Туңгуюкка келдик деди. Туңгуюкта жашап атабыз. Уктап жаткан эл кул болуп ойгонот дейт. Мына Кумтөрдү айтып атасыңар. Кумтөрдөн 420 тонна алтын чыгып кетти. Бул 35 миллиард доллар. Көлгө 1 миллиард доллар кирген жок. Көлгө 1 миллиард доллар. Көлдүн баары, ичинин баары балыгыбыз түгөндү. Балыкты түгөттүк. Мына Токон Шалиева деген илгери бир губернатор бар болчу. Мо эменин баарын, Токойдун баарын кырган. Ошон үчүн аксакалдар, мына эжекелер, апалар коркпой, үркпөй айтышыбыз керек. Мына уятта силерге деген 78 000 население болчу мен иштеп атканда. Мояктан 5 депутат чыгарып койсоңар болот эле да. Бир айылга мисалы тияк кылып бар 5 депутат чыгарып зыңкыйып жашасаңар болот да. Мына паркыңардан
район өттім, паркыңар ужас. Бүт түп район ужастасыңар. Бүт жетіспеген тұрмышта жашайсыңар. Нищета көп жерде. Ошон үчүн Садыравадан бөлөк ким бар бизде? Айтқылачы, ким бар? Кайсы политигибиз бар? Айтқылачы. Садыраван деген бүткүл Кыргызстан сыйлайт, Ош сыйлайт. Ошто деген тимеле Садыр Жапар дегенде күйөт. Эмне көлдүктөр күйбөйсүңөр? Эмнеңерди алып алды эле? $1 карызбы бирөө? Садыр сене карызбы? Ошол себептен достор, келгениңерге рахмат, чоң рахмат. Көлдүн эли, түптүн эли биригип эмки шайлоодо мына ошол эле чимкириктин накта чимкириктери астына $2 миллион берип атыптыр. Эмеге депутат болобуз деп. Асты $2 миллион берип атат. Кайра эле ошолор келсе эртең ошолорду сагалайсыңар да, сагалабагыла. Ошо киндер Анжелика Бекболиеваны алып келсе дагы, кимди алып келип ырдатса да укпагыларын. Шайлоого барбайсың. Кандай? Укпагыла. Мына азыр депутаттар келет. Эл журт азыр бүт бары кыдырат, бүт бары. Эл менен бетин айтыласыздар, чимкирексиңер, акмаксыңар деп. Эмне кылдыңар деп министрден сурагыла, депутаттарыңардан сурагыла. Эмне кылып атат элге деп. Эчтеке кылган жок. Баткенде бир эле водитель жана шопур. Баткенде сонуңу толган бүт көчөлөрдөн бери асфальт толган. Кана асфальт жолуңар кана? Достор, уктабайлык, биргелик. Мына атайын Сабырбайке мен чакырган. Сен өзүң келип кет деп. Келдим. Ошол себептен достор, көп убактыңарды албайын. Мына Кумтөрдөн 420 тонна алтын чыгып кетти. Нацбанкта 3 тонна алтын жок. Барын алып кетип атпайбы булар? Барын. Биз деген мисалы индейцти 10 кумтөр болсун, ушул эле болот Кыргызстанда. 10 кумтөр болсун. Анткени индейцтер эмелер бар, жанагы Африкада негрлер бар. Биякта бирлент чыгып атат, жылаңаш жүрүшөт. Бирленттин үстүндө жашайт. Бизде 10 кумтөр болсо 100 киши байып алат. Биздин чиновниктин бирөө дагы эл үчүн иштебейт экен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мына 2,5 миңдей киши келиптир. 2,5 миңдей киши келиптир. Урматтуу президент, ушул элди баары боштондук каалайсыңарбы Садыр Жапаровго? Каалайсыңарбы? Катуу айтпа. Садыр Жапаровго Садыр Жапаровго Урматтуу президент, баары сиздин колуңузда. Наполеон айтат, если я решаю дела, дейт. Не хочу решать, то создаю комиссию, дейт. Бизде бүт комиссия түзүлө берет. Жогорку кеңеште канча комиссия түзүлсө ошонун баары бизнес. Ал комиссия түзүп алып, мисалы Турцияга учуп кетчет, Сингапурга учуп кетчет, бир жака учуп кетчет. Ушундай бүт бар акча. Бир да депутат жок. Бүт чимкирик айланды депутаттарыбыз. Бул биздин депутаттар эмес эле элдин бир шору болду. Туурабы? Туура. Азыр канча депутаттар кайра шайлаган келет, чимкириктин 100% келет. Кантип күтүп аласыңар? Бетине айтасыңарбы? Кошомат кылбагыла. 1000 сомдон таратпагыла. Ким 1000 сомдон таратса ошолорду сойгула ким эле? 1000 сомдон алдатпа, мен $300,000 жок, мен де депутат болайын десем. Мыкты депутат болмокмун. Силер акчага сатылып атпайсыңарбы? Бирөөнө 10,000 сом берип коет, бирөөнө 5,000 сом берип коет. Ал жүрөт эме болуп жана агитатор болуп. Агитатор болуп иштебегиле. Нормальный партияга иштегиле. Анан ошол маяктан 5 депутат чыгарып алып, ошону сабагыла. Ошо депутаттар алсаңар кулуңар болуш керек. Ал сенде карыз болуш керек. Сенге карыз болбой калып атпайбы акчаны берип салып. Ошол себептен абалар ушундай бендикке келеличи. Бүт көл ойгон алчу. Көл качан ойгонобуз? Бизден четтакке чыккан
четакке чыккан. Ошо четаккенин арбагын деле сыйнап акылда качан келебиз. Ошол себептен достор, боштондук Сатырабага. Боштондук! Эл калай. Эл сүрүп атабыз. Мынбары эл. Биз деген бийликпиз. Эл чогулсак, биз бийликпиз. Эл чогулсак бийлик. Бизден өйдө эч ким жок. Эч ким жок. Ошол себептен рахмат силерге. Ушундай чогулуп тургула. Рахмат.